мугалимдердин маяналары өтө аз болчу. Акыркы жылдары деңиз деңгээлине салыштырып ар кандай түрдө мамлекет колдоо алууда. Мурдага салыштырмалуу азыр мугалимдердин айлыгы салыштырмалуу бир аз көп. Бул көп мугалимдер жыргап кетти дегенден биз алыс болушубуз керек. Билесиздерби, мугалимдер жөнүндө бир нерсе айтып коеюн. Өзүм дагы мугалимдин баласымын. Таята тайнем дагы мугалим, атам дагы мугалим. Бул мугалимдерди колдоо үчүн мамлекет айлыкты көтөрөт, туура. Бирок мугалимдер жөнүндө биз буйруса барып калсак, азыр госслужба, аскер тармагы 100%дан көтөрүлгөн учурлар болду. Мына билесиздер, азыр чек арада кызмат кылып аткан айрыкча өзгөчө статусу бар Баткен облусуна бул жактагылар, мисалы салыштырмалуу айтсам, 40 000 айлык алса, Баткенде 80 000 айлык алышат азыр. Ошондой сыяктуу кылып биз Куда кааласа барып калсак, мугалимдердин айлыгын, маянасын көтөрүү боюнча конкреттүү мыйзамдарды буйруса жазабыз. Кайсыл жерде мугалим бааланган болсо, кайсыл жерге тойго барса дагы мугалим төргө отурулган болсо, кайсыл жерде бата алса дагы мугалим аксакалга барып бата алынган болсо, кайсыл жерде жолдо баратканда мугалим илгери аксакалдар айтып калат го, мугалим келатканда чуркап аткан балдарда токтой турган сый урмат кайра келе турган болсо, ошол жерде эл өнүгөт.